Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева президент Садыр Жапаровдун сүрөтүн ушинтип тартыптыр. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен бул акмакчылык да. Туура эмес тарбия. Атасынын кызы да кыскасы. Туура эмес го. Эмне үчүн? Мен бул биздин кантсе да биздин президент да. Сыйлаш керек. Биздин жол башчыбыз. Мындайча айтканда адамды шылдыңдап атат, Ооба да. Туура эмес. Негизи эле президент эмес, башка адамды деле мындай кылып сүрөт тарткан туура эмес деп ойлойм. Туура эмес. Туура эмес, буга чейин жеткирбеш керек. Бул өтө кордогондукка чейин барат. Конституция, честь, права человека. Жакшы аракет кылып, Кыргызстанды көтөрүп, элдин турмушун оңдойун деп аракет жасап атса, мындай тарткан бул чекилик аябай. Жакпайт начарында. Туура эмес, Туура эмес да, ушуга болсун. Болбойт негизи. Ичине уялыш керек да. Уялыш керек. Жок, туура эмес деп ойлойм. Эмне үчүн? Анткени бул деген туура эмес да, карасаңыз кантип тартып атканын. Менин оюм боюнча туура эмес эле го. Кененирээк айтып берсеңиз, эмне үчүн туура эмес? Эми Садыр Жапаров эмес эле или бойлуу кишини монтип тарткан туура эмес да. Туура эмес. Мындай көрүнүш болбойт да. Бизден бири-бирибиз качанга чечип жүрөбүз. Бул кыш болбойт. Саламатсыңарбы? Мен көрдүм средства массовой информациядан. Бул ал Шагиеваны жакшы тааныйбыз биз дагы. Ал сүрөтчү, анын өзүнүн деле өзүнүн эмелери бар болчу мурда. Кандайдыр бир ызы чуулары. Бирок Садыр Нуркожоевичке ушундай сүрөт тартуу эми алардын өздөрүнүн мамилеси, кимге кандай эме болот. Бирок мынтип тартып бул честь, права, мисалы үчүн человека, конституция бул өтө начар көрүнүш деп ойлойм. Мынтип айтканга мен жагынбайм деле мисалы үчүн жогорку бийликтегилерге, бирок бул туалетте ушинтип коюп жазуусуна мен өтө капамын. Мындайга мен көйлө кошула бербейм. Туура эмес көз караш. Өтө туура эмес көз караш. Өтө туура эмес. Бул мындай да кызым. Албетте бул туура эмес. Жуаңасы тартып бул издевательство над человеком да просто. Оскорбление личности. Бул маймыл эмес да. Бул тартылган сүрөтү менен политиканы түшүнбөгөн адам жооп бериш керек. Бул сөзсүз. Жоопко тартылыш керек бул киши. Оскорбление личности человека деп коет. Бул эмне маймыл тартканы го. Өтө начар нерсе. Муну менен эмнени билдиргиси келет ал? Түшүнүксүз. Аза иштеди. Жагылбашак, мүдүрбөстөк. Көп аракет кылды өкмөткө. Эмгеги зор. Конечно, жаңылды бир жерден. Анан эле баягы жаңылыштан алып тартканы бул өтө сабатсыздык биринчи. Шылдың да просто. Туура эмес, өтө туура эмес бул. Азыр биздин цивилизованный өлкөдө жашап атабыз. Оскорбление личности да кайтам. Рахмат.